Бирок урматтуу премьер-министр, региондордо дагы акыбалыбыз жакшы эмес. Парламент трибунасынан кандай гана жалындуу, уккан адамдын купулуна толо турган сөздөр айтылбайт. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөттүн өкүлү, бул коңгуроо деп айтат элем. Өкмөт башчысы айтып, терең карап. Бакыт Төрөбаев мырзанын бул сыяктуу билдирүүлөрү абдан негиздүү экени талашсыз. Бирок биз сөз кыла турган төмөнкү жагдай айрым суроолордун келип чыгышын шарттоодо. Анда сөз башынан болсун. Кыргызстан улуттук электр тармагы аталышындагы ачык акционердик коому бар экени баарына белгилүү. Анын Жалал Абаддагы жогорку чыңалуудагы электр түйүндөрү ишканасы да бар. Дал ушул жерде Жогорку Кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин агасы Жолдош Аалы Төрөбаев жана ошол эле Бакыт мырзанын кайненеси Дамира Тулеевалар иштейт. Жолдош Аалы Төрөбаев кезинде ишкананын башкы директору болгон болсо, акыркы жылдары жетекчинин орун басары болуп отурат. Бирок сөз Жолдош Аалы Төрөбаев эмес, Дамира Тулеева тууралуу болмокчу. 2015 жылдын декабрь айында Кыргыз Республикасынын ошол кездеги премьер-министри Темир Сариевке Жалал Абад ПВС ишканасынын кызматкери тарабынан арыз жазылган. Анда аталган ишкананын кадрлар бөлүмүнүн ошол кездеги башчысы Дамира Тулеева тууралуу бир топ маалыматтар белгиленгенин көрүүгө болот. Мисалы, Дамира Тулеева кадрлар бөлүмүндө ал жердеги коррупциялык топту да башкарып келе жатканына 20 жылдан ашып калды. Кимди кааласа бошотот, кимди кааласа ишке алат. Тулеева кийлигишпеген бир дагы иш болбосо керек. Сыйлык наамдарды аукциондогудай эле сатат деп жазылган ал арызда. Мындан тышкары, сөз болуп жаткан арызда Дамира Тулеева жасады деген бир топ мыйзамсыз аракеттер камтылган. Айлык маяналары, трансформаторлордун сатылышы, күйүүчү майларга байланыштуу маселелер, кызматкерлерди жумушка алуу жана кетирүүдөгү алешемдиктер тууралуу кенен сөз болгон. Ошондой эле арызда дагы бир айта кетүүчү сөз, мекемеде иштеген жумушчулардан, механизаторлордон жана башкалардан такташ үчүн сураганда, алар билип турса да дароо эле айтып беришпейт. Анткени жогорку кызматчылардан коркуп, жалтанып турушат деген билдирүү да бар. Бул арыздын негизинде Кыргыз улуттук электр тармагы ачык акционердик коому тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында арызда жазылган бир катар жагдайлар тастыкталган. 2016 жылдын 27 январында номер 13 буйрук чыккан. Буйруктун 4 пунктунда ЖПВСтин кадрлар бөлүмүнүн башчысы Дамира Тулеевага тартиптик чара көрүлгөндүгүнө байланыштуу 2017 жылга эмгек келишими контракты узартылбасын деп белгиленген. Бирок ушул күндөрдө да Дамира Тулеева аталган мекемеде контракттын негизинде иштеп келе жатат. Болгону кызмат орду алмаштырылганын мекеме жетекчиси айтат. Буйрук аткарылган, иштен кеткен, анан кийин кайра анын ордуна Сатыбалдиева Анара деген персонал ошол начальник группы кадров болуп азыр иштеп жатат. Анан кыргыз тил адиси боюнча адис керек болду, анан бул кишинин опытын колдонуп туруп, анан аны кайра жаңы жылдан кийин инспектор, кыргыз тили боюнча инспектор кылып жумушка алынган. Азыр иштеп атат. Быйыл уже контрагы бүттү, быйыл жылдын акырында кетет. Азыр кадрлар бөлүмүндө иштебейби? Кадрлар бөлүмүндө иштейт, ошол именно жанагы кыргыз тил адистиги боюнча иштейт да. А бул буйрук боюнча демек ал жумуштан алынган деп Да, айтасыз. приказ бар. А кийинки контракт кандай негизде түзүлгөн бул? Кийинки контрактты айттым, ошол кыргыз тил адистиги керек болуп, инспектор кылып алганбыз. Отдел кадр болуп иштейт. Инспектор кыргыз тили боюнча. Келишим узартылбасын деген буйрук менен кызматтан алынсын деген буйруктун айырмасын түшүнүү үчүн өзгөчө билимдин деле кереги жоктугу талашсыз. Бирок кадрлар бөлүмүнүн учурдагы жетекчиси да бул жагына көңүл бурбай жатканын байкоого болот. Табиреже кадрларды бөлүмү боюнча инспектор болуп иштейт, кыргыз тили боюнча адистен кошо совмещать этип иштейт да. Бизде штатное расписание планы менен согласовать этилет, Бишкекке подчиняемся, штатное расписание боюнча иш кылынат, андай өзү каалаган иш жүргүзүлбөйт, мүмкүн эмес да. Болбойт дагы да. 2016 жылы айыппулдук тарабынан чыгарылган номер 13 буйрук менен тааныссызбы? Жок, таанышпыз. Приказ боюнча тааныш эмесмин. Маселенин баары Дамира Тулеева Бакыт Төрөбаевдин кайненеси экендигине келип такалары жогоруда жазылган арызда да белгиленген. Дал ушул себептен мекеменин эч бир жетекчиси же кызматкери Тулеевага каршы сөз айта албасы кошумчаланган. Бирок Тулееванын ишине анын күйөө баласынын эч кандай тиешеси жоктугу айтылды. Эч кандай таасири
болгон жок. Мына айтып атпаймынбы, быйыл жылдын акырында уже контрагы келишим токтойт, кетет. Указ, постановление и трудовой кодекске ылайык иштейбиз, андан ашыкча биз иштей албайбыз бул жерде. Атын атагысы келбеген айрым кызматкерлер Тулеева кадр кызматын жетектебей калганына карабастан ушул күндөрү да аталган бөлүмдө инспектор болуп расмий катталганы менен иш жүзүндө мурдагыдай эле чечүүчү киши экенин айтышат. Бирок бул айтылгандардын баарына Дамира Тулеева макул эместигин телефондон билдирди. Каалагандай жана штатты разрядын чоңойтот, планы отделы көп, анан разрядты понижать этет деген ал биздин колдон келбейт. Штатный расписание только Бишкектен келет. Биз Бишкектин эмеси боюнча иштейбиз, ошол. Олик деп эме кылышты, я уволена была, а шеригим уруп, алана там на операцию должна была, и я снова кайра эле я алган ишке мени. Кайсыл кызматтасыз азыр? Азыр мен инженер по подготовке кадровмын. Бакыт Төрөбаевдин кайненеси болсо эле анан ушул мындай не знаю, эми ошол жерде баары башкарат деп эме кылган, это же неправильно. АКС баары текшеришип ойнотуп кетишкен. Анан эми Айткуловдун приказында дагы ал кишини мен айттым, а чего меня так ошо эме кылдыңар десем, эми ошол кишини успокоить этиш үчүн биз эме кылдык эле деп ошентип айтышты, и всё. Дальше я работаю, я же тоже эме тоже такой же гражданка Кыргызстана туурабы. Белгиле кетчү жагдай сөз болуп жаткан Дамира Тулеева жумуш ордунда жок болгондуктан анын пикири телефон аркылуу алынды. Алдыда кененирээк интервью берүүнү кааласа, аны да чагылдырып берүүгө даяр экенибизди белгилеп өтмөкчүбүз. Ар бир электораларда сбытта тумандарын киргизип алган, мына ушул раздутый штат. Эскерте кетсек, Дамира Тулеева пенсия курагында. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.